Биринчи айырма: кытайлыктар көчөдө басып жүргөндө бат бат басат. Кыймылдары дагы бат болот, жумуштарды дагы бат бат аткарат. А бирок ал жашообу же жөн эле тиричиликпи деп айырмасын биле албай калат да, өздөрү сезбей калат. Анан жай бир шартты түзүп берип, жай жүрүңүз бүгүн, эс алыңыз дегенде дагы кайсыл жумуш калган эле, эмне кылышым керек эле деп ошого көнүп калган да. Кыргызстанга келип, элдин жашоосун карасам, элдин баары андай бай болуп кеткен деле эмес, бирок булар жашоону жыргап жашаганды билет да. Мен ошол жагынан дагы көп билимдерди, көп акылдарды алдым. Санан эң өкүнүчтүү нерселер эмне экен, эмнени байкадыңыз мекенибизде? Эң өкүнүчтүү кыздар кыздардай болбой калыптыр. Эркектер эркектей болбой калыптыр. Кээ бир адамдар адамдай болбой калыптыр. Анан кыргыздар кыргыздай болбой калыптыр. Ушул эң өкүнүчтүү. Мисалы, биринчиден, Кытайда орустар жок. Биз кытай тилинде үйрөнгөнбүз. Бирок үй бүлөдө же кыргыздар менен жолукканда сөзсүз кыргызча сүйлөшөбүз. Биз эч качан биз азбыз, мейли жоготсок жоготтук деп кыргызчабызды, кыргыздын салтын жоготкон эмеспиз. Кытайда жүрүп, Кыргызстанга келгенде кайда барсам такыр орусча сүйлөп берет. Өзбекстанга жакында барып келдим. Ал жерде башка. Өзбектер өзбекче сүйлөйт экен. Өзбекстанда жашаган орустар, татарлар, казактар, алар деле өзбекче сүйлөшөт экен. Мен таксиге чыгып, дарыканага барайын деп, тиги айдоочуга, орус киши экен, можно аптека десем, дарыкана дейт. Омей, бул орус кебетеси менен дагы өзбекче сүйлөй турбайбы деп таң калдым. Анан бул өздөрүнүн тилин жакшы сактап калыптыр. Андан тышкары орусча билбеген себептен мен көп жерде англисче сүйлөйм да, англисчени эркин сүйлөйм. Мен көп нерсени ойлондум келаткан жолдо. Ташкенттен Бишкекке келаткан жолдо. Ташкент болбосо бул жерде эле. Ооба, жакын эле жерде. Элдин кооз жери биздикиндей эмес. Эл мындай түптүз эле жаңыдан бир шаарды куруп алган. Бирок ошол тоолору жок, кооз жери жок учурда деле алар өзүнчө бир өзгөчө парктарды куруптур, эс алуу жайын куруптур. Кайда барсаң куп-кургак жерде чаңдап аткан болсо дагы агып аткан сууну казып, ошол жерин казып, сууну жаратыптыр да. Ал жагын биз ойлонушубуз керек да. Биз болсок азыр баягы ата бабаларыбыз тандаган жердин байлыгын эле оонап жатып алып жыргап атабыз да. Ушунун үстүнөн бир ийгилик жараталы деген бир идеялар болуш керек да. Тейлөө жагынан, билим жагынан, тил жагынан. Тил жөнүндө сүйлөшүп калдык. Ушул Мед Академияда студенттерге акысыз тил үйрөтөсүз. Ооба. Ошол боюнча айтып бериңиз. Тил, кытай тилин мен кытайлардан дагы жакшы сүйлөйм. Мен билген билимимди эл менен тең бөлүшкүм келет да. Бул мындай акча эмес, же бир нерсе эмес, же сенин курткаң эмес, билимиңди чечтире албайсың да. Анан мен азыр ойлоп атканым дагы эле медицина тармагы менен байланыштуу. Эгерде бул азыр окуп аткан студенттер Кытайга барып бекерге окуп билим алып келе алса, медициналык университеттерге, мен аны жөнөткөнгө күчүм жетет. Барып окуп келсин, кайра окуп келип, сөзсүз Кыргызстандын өзүндө иштеши керек. Ошол жерден көргөн, алган билиминин баарын бияка алып келиш керек өзүнүн ата мекенине. Ал үчүн азыр бир негизги маселе тил билиш керек да. Кытай тилин билбесе тияка барып эмнени үйрөнө алат? Жөн эле убакыт кетет да. Ошон үчүн азыр дайындап баштайын деп кытай тилден аксыз билим берип аткам. Кыргызстанда бир жактан оборудованиялары жетиштүү эмес. Экинчиден медицина больницаларга болгон мындай системасы туура эмесирээк да, менимче. Анан бейтаптардын мурдакы лечение алган историялары мындай жалпы бир системанын ичинде эмес да. Бул көп маселелер бар. Кытайда аябай өнүктү. Анда биздин ушул
бала